Саламатсыздарбы, урматтуу каналымдын угармандары. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин журналистика факультетинин алдындагы Матисаков мектебинин мүчөсү Нурлан Абдрахмановдун Таарыныч аңкемеси. Жайлуу, июнь айынын башы, тоодогу карлар эрип, кашка суу күрпүлдөп кирип турган маал, Гүлзат коктун аралап уулун издеп келе жатты. Баласы айтпай дебей ойноп жүрүп, үй жумуштары бүткөндө келгенине ачууланып жаакка чаап жиберген эле. Ал ыйлап кеткен боюнча 2 сааттан бери дайыны жок. Эми минтип издеп жүрөт. Тойгун, кайдасың балам? Тойгун. Жакын жерден кыбыр эткен караң көрүнбөйт. Санаасы санга бөлүнүп, бет алдын телмиретиктейт. Таарынчтан сууга кирип кеткен жокпу деген ой кылт деп келе калды. Кирген суу Тойгунду агызып баратканы көз алдына тартылды. Жүрөгү кабынан чыгып кетчүдөй булк этип өңгө кубара түштү. Коктунун наркы бетиндеги сай суусуна шашылып жүрөдү. Арык чөнөктөн секиремдеп тизеси сыйрылды. Шилбинин бутагына иленген жоолугу шыпырылып жерде калды. Кудайым сактай көр. Кайсы азабыма уруша койдум экен? Көк бетине менен көктүгүн билип туруп, чаап жибергенимди карачы. Суу тартылып турган маалда Тойгун сай ортосундагы аралчага келип ойночу. Аралчаны карады, кашка суу жаа бербей күркүрөп агып жатыптыр. Көнгөн жерин эле өтүп жатып алды деп ойлоду. Тойгун балам, Тойгун, сен бул жактасыңбы? Тойгун көрүнүп калар бекен деп үмүттөнүп, аралчаны тиктейт. Караан жок, жооп да болбоду. Чыдабай кетип, көйнөгүнүн этегин түрө кармап, бут кийимин чечпестен шар эле сууга кирди. Аркыраган сай суусу омуроолуп, артка сүрдүктүрүп, жаа бербей албууттанып жатты. Гүлзат агып кетерин ойлогон жок, коркунучту унутуп койду. Санаасынын баары баласында. Аман болсо экен. Агызып кетүүчүдөй болгондо бир аз кетенчиктейт. Дале кайра сууну жиреп, аралды көздөй акырындап жакындайт. Жылма ташты басып тайгаланып сууга бет менен кирип кетти. Дароо салмагын жоготпой тизелей калып, ордунан турганга үлгүрдү. Суу болгон бети башын сүртө коюп, кайра кечүүгө кирди. Араңдан зорго бүткөн бою суу болуп аралчага чыга келди. Чыга сала аттап путтап барып, баласы китеп окуучу таштын түбүн, кээде уктап калчу бадалдардын арасын карады. Башы чыңалып, чыңылдай түштү. Алы куруп, шалк этип көк шиберге отуруп калды. Жок, эч жерде жок. Булдуруктап башын чайкап сүйлөнүп баштады. Суу, касиетиңден айланайын суу, баламды сактай көр, жалгызымды сактай көр. Шыбырап жумшак жалынып жалбарып атты. Сен алып кетпейсиң, сен антпейсиң. Адамзатка касиеттүү кашка суу, анте көрбө, анда эле мен өлбөдүмбү? Анда менин жашоом бүтпөдүбү? Ойлонуп, саамга унчукпай туруп калды. Тим тура албай, жок, жакшылап карайынчы. Тойгун ушул жака эле келчү эмес беле? Жакшылап карайынчы. Ордунан турду, буттарын башкара албай, мас немедей тем-теңдеп, аралчанын тигил башынан бул башына баса берди. Жыш өскөн узун чөптөрдүн ичин сыйпалап ачып көрүп атты. Эгер бала чөпкө жатып алган болсо, бай эле көз көрүнмак. Бирок эне өз көзүнө ишенбей издей берди. Алакандай аралды кайра тинтти. Ушул жака эле келчү да, дайыма келип жүргөн сүйүктүү жер эмеспи? Чалыштап басканы токтоду. Аргасы куруп олтуруп калды. Көпкө отура алган жок. Оюнан чоочуп, ордунан атып турду. Кантип эле? Жок. Ал чаңырып, колуна илинген чөптөрдү жулуп, оң тетири ыргыта берди. Үнү чыкпай калганча кыйкырды. Саамга үн сөзү жок, кыймылсыз отурду да, мойнун артка буруп, кирген сууга кайрылды. Сырдашып жаткандай акырын жалынып сүйлөдү. Кагылайын суу, адамга өмүр берген кашка суу. Сен баламды алып кеткен жоксуң? Жок. Башын шылкыйтып, жоошуп, эгер мен жазып тайып күнөө кылган болсом, өз мойнум менен тартайын.
балама келбесин, ал периште да, суранам. Кашка суу күркүрөп, Гүлзаттын үнүн жутуп, өлдөп ага берди. Сен алып кетпейсиң билем, сен алып кетпейсиң. Бул жолу ал бош сүйлөдү, күмөн санады, үнүнөн ишенбөөчүлүк байкалды. Жер таянып ордунан турду. Ретсиз жайылган чачы, денесине чапталышкан кийими, жыгаштай катып калган колдору көзгө коркунучтуу көрүнөт. Гүлзат алсыз, бир аз шашып, кекештенип, бир айткан сөзүн улам кайталап сууга жакындай берди. Мен эмне кылам? Мен кандай кылам? Менин тойгонум жок. Аны таба албай калбадымбы? Чаап жибербедимби? Эне өзүн күнөөлөп ушул сөздөрдү үзбөй айтып, агын сууга жакындап басты. Күркүрөгөн агын сууга кирип баратты. Ушул учурда жээктен жаш баланын коңгуроодой тунук үнү болду. Апа, мен мындамын, апа! Гүлзат тык токтоду. Тойгондун үнү чыккан жакты карап, акылынан айныган немедей каткырык салды. Каткырыгы акырындык менен басаңдап, ал уулун көздөй басты. Кагылып кетейиним, улактай болгон үнүңдөн сенин. Апаң сенден айлансын. Экинчи сага колум тийбейт. Апаң сенден айлансын, улагым менин. Үнүңдөн сенин, кагылайыным. Кубанычтан жалынып, жалбарып, кобуранып, өйүзгө өтүүгө камданды. Үнү дирилдеп, сүйүнүчтүү кыйкырды. Азыр, баратам, Тойгун, тура тур. Азыр мына тез эле. Жаш улактай так секирип, Тойгун ары бери чуркап апасын күтүп атты. Гүлзат жээкке жетип, колун созду. Бала кичинекей колун энесине сунуп, суудан өзүн көздөй тартты. Гүлзат баласын биринчи жолу көргөндөй бекем кучактап, бетинен тынбай өпкүлөп жатты. Мен сени сууга агып кеттиби деп, жүрөгүм түшүп калбадыбы? Суу чоң экен, өтө албай койдум, деди Тойгун маңдайындагы жар ташты көргөзүп. Тигил жака жатып, уктап калыптырмын, апа. Экинчисини урушпайм, экинчисини чаппайм, балам. Тойгун энесине мынчалык үзүлүп түшүп, жалынып, жалбарып жатканына таң калды. Макул, Тойгун апасынын жанараак жиндени урушканын, ал тургай бетке чапканын да не бак унутуп койгон. Бала да. Сиздер Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин журналистика институтунун алдындагы Мажисаков мектебинин мүчөсү Нурлан Абдрахмановдун Таарыныч аңгемесин уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова.